subhanahu wa ta'alaga çeksin maqtovlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı, Allah'ın rahmatı, bereketi olsun. Hazır mı bizim körüp turgan meçitimiz? Humama meçiti dep atalınat. Humama degenden Kırgızca manasını aytsak bulut degen söz. Bulut meçiti dep atalınat. Bunun tarixi emne üçün bulut meçiti dep atalıngan dese, iki xil rivayet aytılат. Bir rivayatta şunday kelet. Bu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen koşa şu Medina eli öte kurgakçılık bolgan uçurda Peygamber aleyhisselam sahabalar menen kelip uşul yerde istisqa namazını okugan. Bizde ilgerikiler tülö dep koyçular. Bilesizler mi? Tülö ötközöbüz dep koyatка. Irtijazda tülö ötközчү ne kılat bir soyotdagан ошол жерде ihsan kılışıp, ошол жерде Kur'an okuşup, je bolbosam ошол жерде namaz okuşup, dua kılatılar. Anan molçuluk bolsun, tokçuluk bolsun, ıntımakçılık bolsun dep dua kılışatılar. Ha, kebir yerlerde Can Kuday dep koyot аны misalı da. Ошол ар кандай аталыш менен Пайгамбар алейхиссалам ушул жерге келип ошондой тülö өткөзгөн, ушул жерде намаз окуп, ибадат кылган. Ошол тülö өткөзүп ушул жерде ибадат кылгандан кийин Мединада ушундай жамгыр токтобой сел болуп агып калган дейт. Анан качан Пайгамбар алейхиссалам өзү дуа кылат, дуа кылгандан кийин анан жамгыр бир аз акырындай дейт. Болбосо анда мурда өтө кургакчылык болгондо бир дуадан кийин ушундай бир молчулук болуп, ушундай бир жамгыр сезон башталып калат экен да. Бир канча күн эми риваяттарда келет 7 күн же 3 күн деген аркылуу сөз бар. Кыскасы айтор токтобостон жамгыр өтө бир жакшы жаап берет да. Ошонун себебинен булут мечити деп аталынып калган. Анан эми булут тууралуу дагы бир айтып өтсөм, бул жерде булут деген айтып калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына алдында жүрөбүз. Аллах Таала Пайгамбар алейхиссаламды ушундай урматтап сыйлап койду. Аллах Таала хадис кудисиде айтат: "Ва ма арсалнака лаулака ма халактул афлак." Аллах Таала хадис кудисиде айтат: "Я Расулаллах, я Наби Аллах, эгер сиз болбогонуңузда биз асман жерди жаратмак эмеспиз." Ал дегени биздин, сиз менен биздин жаралышыбыздын бирден бир себеби дагы Пайгамбар алейхиссалам экен. Азыр биз кирип атканда жана кимдин алдына кирип атабыз билейли да, ушул зат бар экен, биз бар болдук. Эгер Кудай Тааланын ушул Пайгамбар алейхиссаламга болгон мухаббаты болбогондо, Аллах Таала бизди да жаратпайт эле. Биздин жаралышыбыз, аламдын жаралышы, Адам алейхиссаламдан тартып кыяматкача бүт инсанияттын жаралышынын себеби ошол Пайгамбар алейхиссаламдын барлыгы. Hadislerде келтирет, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлүштөн алдын эми Адам алейхиссалам жанагы бейиште жебе деген даракты жеп, бул аламга түшкөндөн кийин Адам алейхиссалам Аллага тобо кылат. Кээ бир риwayаттарда 400 жыл тобо кылат дейт. Бирок Кудай Таала тобосун кабыл кылбайт Адам алейхиссаламды. Анан качан Адам алейхиссалам ошол жерде бир күн дуа кылат: "Я Робби, сенин кулдарыңдан, сенин сүйүктүүлөрүңдөн Muhammed деген адам бар екен саллаллаху алейхи ва саллям. Muhammed алейхиссаламдын урматына менин дуамды кабыл кыл, мен тобомду кабыл кыл дегенде Аллах Таала сурайт: "Я Адам, сен кандай билесин? Кайдан билесин Muhammed алейхиссалам? Ал жарал элек болгон болсун." Адам алейхиссалам айтат: "Мени сен жараткан мезгилиңде арыштын үстүндө, устунда мен көрдүм. Ла илаха иллаллах калимасыны жанында Muhammedur Rasulullah бар экен" дейт. "Мен билдим, өзүңдүн атыңдын жанына анын атын кошо коюпсуң. Мен билдим, сенин эң сүйүктүү кулдарыңдан экендигин билдим. Ошол кулуңдун урматына мен дуамды кабыл кыл" дегенде, Адам алейхиссаламдын дуасы Пайгамбар алейхиссаламдын ортомчулугу менен кабыл болот. Адам алейхиссаламдын тобосу Пайгамбар алейхиссаламды тавассул кылуу менен кабыл болот. Эми бул Адам алейхиссалам ким? Аввалул инсан, аввалул анбия. İnsaniyattın başatı, insaniyattın atası, oşol büt paygambarlardın birincisi olan Adam aleyhissalamdın duası Paygambar aleyhissalamdın ortomçuluğu menen kabul boldu. Biz hem uşunday jerde turabız suganda. Bul jerde Paygambar aleyhissalamды ortaga koyup, Kudaydan surasak Kuday bardık dersen bere turgan jerden turabız. Allah Taala Paygambar aleyhissalamды uşunday bir urmattap koydu. Sofu Allayar degen bir kitap var. Özü-özünün akida mına Orta Aziya Çağatay Türk dilinde yazılıngan. Tuşurma yer yüzüge soyasını, yeturdu arş uyuge poyasını deydi. Allah Taala Paygambar aleyhissalamdı şunday urmattap koydu. Büt nersenin kölökösü var bilesizler. Azımda men turam kölökösü düşüp atar. Darak ismi daraktın da kölökösü var. Perişte Cebrail aleyhissalam jerge düşse anın da kölökösü düşüp. Bir Paygambar aleyhissalamdın kölökösü olgan emas. Emne üçün? Sebep ar birimizdin kemçiliktүү ekenimiz uşul жерден bilsek bolot. Özübüzdün kölökөбүздү özübüz depsep жүрөбүz da. Kemçiliktүү ekenimizni uşudan bilip turabız. Birok
Пайғамбар алейхисаламдын Құдай Таала пайғамбар алейхисалам урматтап ушул нерсени да пайғамбар алейхисаламдын көлөкөсү да буттун астында калбасын деп Құдай Таала ушундай урматтап коюптур. Анын көлөкөсүн жерге түшүргөн жок. Кара. Анын бир да жолу көлөкө түшкөн эмес. Эмне үчүн? Себеп ар дайым пайғамбар алейхисаламдын төрөлгөндөн тартып өлгөнгөчө башында бир булут жүрөт эле пайғамбар алейхисалам. Дайым көлөкө кылып жүрөт эле ошол булутчу. Эч кандай күнгө мындай чыгарбайт эле күндүн эмесинечи. Ошол себептен пайғамбар алейхисалам эч кандай көлөкөсү болгон эмес. Ушундай бир улуу заттын алдына келип олтурабыз, көп салават айтып калалы. Бир күн убактыбыз калды жок же. Түшүнүктүүбү? Ошого көп барып, азыр иншалла курман алгандан кийин барып таштап асырга келейли. İftar diye olmasam, iftarda kıl olgandan ki tünü menen uşul jerde aldığında jana jaşıl gümbözün, ayalda jaşıl gümbözün aldığında turup köptөгөн salavattарды айталы. Mına uşul zatты ortaga koyup dua kılaylı. Kebirler aytады, vahabiyler. Tavassur kılaylı desen, uşul bir ulu zatты ortaga koyup dua kılavuz desen tavassur şirk, balanday şirk. Bileyli, Adam aleyhissalamdın duası Peygamber aleyhissalamdı ortaga koyu menen kabul boluptur. Biz kim biz? Биздин дуаларыбыз үчүн дагы пайгамбар алейхисалам ортого коюу керек болуп калат кээ бир үчүн. Ошон үчүн туугандар, мына ушул ыйык жерлерде, ыйык мезгилдерде турабыз. Бул жерде көптөгөн дуа кылайлы, салам салаваттарды жолдойлу. Анан кошумча бул мечитти билдик, Умама мечити. Ал эми бул мечит болсо алдыбыздагы бул Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхунун мечити. Эмне үчүн минтип аталып калган десе, Абу Бакр радиаллаху анху ушул жерде айт намазыны минбарды ушул жерге коюп, халифачылык мезгилинде айт намазын ушул жерде окуган. Ушул жерде имамчылыкка өткөн деген немелер бар. Ошол себептен ушул жерге мечит курулуп, Абу Бакр радиаллаху анху мечити аталып калган. Убактыңыздар болсо, куфтандан кийин ачык болгон мезгилде же эртең менен азыр эми убактыбыз жетпей калат. Келип, эки рекеттен ичинде тахиятул масжид, мечиттин аксын намазын окуп койгон болсок, сообу жогору. Китептерде келет, Ханафи мазхабта даратты жакшылап алып, ушул мечиттен бул мечитте келип эки рекеттен намаз окуп кеткен болсок, иншалла мунун да сообу жогору болот. Құдай Таала бардығымызға мына ушул ыйык жерлерде ибадатыбызды кемчиликсиз аткарууну Құдай Таала бардығымызга насип кылсын. Кемчиликтерин Құдай Таала өзү кечирген болсун. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматик. Анан жамаат азыр кирип курмал